Кадырман көрөрман, сиздерди телеге жакыныраак чакырабыз. Азыркы учурда биздин студиябызга дагы 3-чы орун алган учуру десем болот. Азыркы кийинки маегим өзгөчө окуу жаатында кызуу талкуулоо десем жаңылышпайм. Андыктан жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарды телеге жакыныраак чакырабыз. Бүгүн бизде конокто Турдалиев Уланбек агабыз келип отурган чагы Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык жана педагогикалык колледжинин директорунун милдетин аткаруучусу келип отурган чагы. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен, саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Дегеле таң сиз үчүн канчада атат, канчада турасыз? Таң жакшы атты. Анткени ар бир адам таңды көрөйүн, таңды тозоюн деп ниет кылат. Анан жумушума байланыштуу күндө 6:30-7-де турабыз. Эң сонун жооп болду. Айтсаңыз дегеле азыркы учурда мисалы кече жакында эле баягы мугалимдердин майрамы болуп өттү. Сиздин да майрамыңыз менен куттуктайбыз. Баягы мугалимдер ар дайым бизге акыл берүүчү, мисалы экинчи ата энебиз болуп десем да жаңылышпайм. Анан ушул жаатта канча жылдан бери эмгектенесиз? Дегеле азыркы учурда жогоруда да баса белгилей кеттим. Таштан атындагы Эрматов атындагы музыкалык окуу жайда эмгектенесиз, Ооба. Албетте, бул мугалим деген коомдун үзгүсү, акыл эстин саяпкери. Өзүңүз айткандай, ата энеден кийинки эле тарбия, билим бере турган бул мугалим. Ошон үчүн мугалимдик бул пайгамбардын кесиби деп дагы айтылып келет. Мен бул жаатта иштегениме 16 жылдын жүзү болду. Албетте, ар ким кесипти ар кандай тандайт. Анткени жакшы сөз бар. Адам эр жигит 3 нерсени туура тандаш керек. Биринчи өмүрлүк жарын, экинчи досун, үчүнчү кесибин. Мен бул кесипке өзүм балалык кезден кызыккам. Балалык кезимен мугалим болгум келчү, доскага чыгып сүйлөп, ошол жерде сөз талдап, ошол жерде бир элдин алдында бир сүйлөгүм келчү. Демек, баягы кыялдар орундалат дегендей, мен ошол максатым орундалып, азыр Кудай буйрса, ушул жаатта 16 жылдан бери иштеп келатам. Анан албетте баягы мугалимдик кесипти аркалоо бул өтө түйшүктүү дагы, өтө эргүүнү да талап кылат. Ошол эле учурда өтө бир жемиштүү кесип десем болот. Анткени мугалим өмөлүү дарактайт. Ал эмнеден улам айтам? Анткени буну практика жүзүндө көргөнүм. Ушул Кыргызстанда бир жерлерге барып калсаң, саламатсыз багай деп алдыңа чыгып турса, бул сен үчүн баягы колуңа алтын бергендей эле бир чоң бакыт, кубаныч да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул мугалимдик кесип эң бир кесиптердин төрөсү, кесиптердин бийиги деп. Эң сонун жооп болду. Сүйлөөңүз эле өзгөчө бир мукамдуу дикция менен да сүйлөнгөнсүз. Анан айтсаңыз дегеле өзүңүз кайсыл сабактан сабак бересиз? Анан дал ушул кайсыл мектепти окуу жайды бүтүрдүңүз эле? Ушул тууралуу кененирээк айтып бериңиз. Рахмат. Мен өзүм Жусуп атындагы Кыргыз улуттук университети Кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөм. Кыргыз тили адабияты сабагынан сабак берип келем. Анан эми бул баягы кыргыз элинин биринчи эле дөөлөттөрүнүн бири бул тили деп эсептейм. Эмне үчүн? Анткени бизде бүгүнкү күндө дагы бир өзүнүн актуалдуулугун, өзүнүн бийик эпогейин жоготпогон Манас эпосун жараткан тил. Чыңгыздай улуу залкарды дүйнөгө берген тил. Анан ошондой тилде сүйлөө, ошондой тилде сабак өтүп, ошондой тилде жагындарың менен баарлашып, ошондой тилде өзүңдүн жан дүйнөңдү ачып берүү, мен ойлойм, өтө адам үчүн чоң бакыт. Анан албетте баягы жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин ошол тилди окуп бүттүк, бирок ошол учурда андан сырткарда ар тараптуу өзүңдү өстүрүшүң керек экен. Мен көбүрөөк ушул бул жагынан кыргыз адабиятына басым жасап, ошол жагына көбүрөөк ыктап, ошол жактан аз сабак берип келатканым ушул. 16 жылдын жүзү болду. Ооба, 16 жылдын жүзү болду. Айтсаңыз дегеле азыркы учурда мисалы мугалимдердин айлыгы кичине болсо көбөйдү десем жаңылышпайм. Анткени буга чейинки мисалы канча өлкө башчылары алмашпасын, буга көңүл бурган эмес. Азыркы учурда мисалы мугалимдерге көңүл буруу бир аз да болсо жакшырдыбы? Албетте, муну эмнеден улам айтсак болот. Анткени мына ушул биз быйыл Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжине абутуренттердин тапшырышы, кабыл алуусу аябай жакшы болду. Демек, бул баягы мугалимдикке талпынган, мугалимдик кесипти аркалайбыз дегенге бул ошол айлыктын жогорулашы стимул болуп берди деп ойлойм. Анткени буга чейин баягы аты улук, супаразы курук деп ар кандай мугалимдер жөнүндө пикирлер, анан колунан иш келбегендер мугалим болот, азыр билими бары деле, билими жогу деле мугалим болот дегендей бир пикирлер туулган. Бирок эми азыр мынакей ошол айлыктын көтөрүлүшү бир топ биздин мугалимдер жамаатын, мугалимдердин баягы аброюн көтөрүп, ошол тармакта иштеп, ошол жактан дагы үй бүлөсүн бакса болот экенине мына ушул нерсенин өзү далил болуп келатат. Анткени
Албетте бүгүнкү коомдогу турмушта жашоодо керектүү үчүн нерселер акча менен тургандыктан айлыктын көбөйүшү бир эле мугалимдер деле эмес, ошол учурда мугалим болсомбу деп эки анча ойдо тургандарды ушул багытка алып келди деп эсептесек болот да. Эң сонун жооп болду. Айтсаңыз, мисалы буга чейин окуу кезиңе бурсак, сиз кайсыл окуу жайды окуп бүттүңүз деп мектепте? Анан мисалы ошол жакта эжекелерибиздин азыр мурунку ушканы катуу кылса, азыр бизге ностальгия болуп, мисалы элестетебиз да, тиги эже мынтип урушчу эле, бул эже мынтип урушчу эле деп. Рахмат, сурооңузга түшүндүм. Мен Аксы районундагы Мукур орто мектебинен аяктагам. Ал мезгилде мугалим урушса, мугалим кандайдыр бир сөөмөй кезесе, биз аныдан бир жыйынтык чыгарып, мондай кылышым керек экен деп алдыга умтулуу болчу. Кээ бир учурларда ооба агайлар бир тебип койгон учурлар болчу, бирок аны биз кандайдыр бир бизди баягындай мен укугумду тебелеп атат, мени тим эле жанчып салды, денеме залал келтирди деген түшүнүк эмес болчу. Биз аны демек өзүбүзгө алчубуз. Демек мен жакшы баягындай бир жүрбөгөндүгүм үчүн тарбиям начар болуп атат окшойт, кандайдыр бир кызык чоруктарга аралашып кетип атат окшойм деп биз өзүбүз күнөөлөнүп алчубуз да. Эми эле азыр баягы демократиянын шарданы дейбизби, же кандайдыр бир балдарга көбүрөөк эркиндик берип койдукпу? Мен ойлойм, баягы адам укугу бузулбайт. Ал биз мисалы үчүн мен студенттеримди урушсам, окуучуларды урушсам жакшы окугула, окугула, билим алгыла, талпынгыла, билимдүүгө дүйнө жарык деген бир сөздөрдү айтабыз да. Анан ушул жерде мен бир коомчулук кандай кабыл алат билбейм, бирок мен бир пикиримди айтып коюшум керек. Мугалим тарбия берүүгө милдеттүү эмес, мугалим билим бериш керек. Ал мугалим мектепте, университетте балдарды тарбияга чакырып отуруп берсе, билимдигин берет. Ошон үчүн мен ойлойм, тарбияны үйдөн алыш керек. Ата-энеден, бир туугандан билимди мектептен, университеттен, колледждерден, лицейлерден алыш керек деп эсептейм да. Ал эми айтсаңыз, мен жогоруда суроо бердим, мурун мугалимдердин ушканы катуу болсо, азыр ностальгия депчи. Сиз кайсы бир эжекеңиздин ушканы эсиңизде калдыбы? Мисалы, мурун окуп жүргөндө, мисалы, эжекелерибиз бүгүн журналдын астынан өйдө карай баштайт деп, мисалы, бүгүн эмне формаң жок деген кайсы сөздү эсиңизде калды сиздин? Мен эми сиздер балалыкка чакырып атасыздар. Мындай бир олуттуу суроолорго даярданып алыптым. Анан эми балалыкка баргым келип атат. Мен дагы эсимде, ооба. Анткени мен көп айтышчу, сенин колуң бутуң эмес, сенин оозуң шок дешчү. Сүйлөп атканда кандайдыр бир макал лакапташтырып сүйлөп, ушундай бир учкул сөздөр менен. Анан ошол биз балдар баягы волейбол ойночубуз, сабак бүтүп электе деле же качып чыгып деле. Анан ошондо бизде бир 3-4 агай ортого алып алып, баягы какус кылганы бар да. Азырга чейин азыр талпада калганбыз деп күлөбүз да. Ошолор эсиме түшөт. Мугалимдердин баягындай бир сөөмөй кезеген учурун көрбөдүм, бирок мени коркутушчу апаң айтам деп. Анткени апам жумасына келип мен сабактарымды текшерип турчу да. Ошол мага апам келгенде жолубузда чогулушка чыгып калбайын, же апам үйгө барганда могу мугалимиң даттанды дебесин деп, анан өзүм тарбиялашым да. Жакшы окуйсуз. Чынын айтайын, мындай гуманитардык сабактардан жакшы окучумун, табигый сабактардан бир аз начарыраак болчумун. Аны моюнга алыш керек. Кайсыл сабактан олимпиадага барчу элеңиз, мисалы, окуп жүргөндө? Мен олимпиадада зональныйга чейин бардым, кыргыз адабиятынан, кыргыз тилинен. Анткени ошол бала кезимен ошол китеп окуп, бала кезимен ошол нерсеге көбүрөөк кызыктым. Анан ошол кыргыз тил адабияттан. Эң сонун жооп болду. Айтсаңыз, буга чейин дагы биз жогоруда бир козгоп калдык. Мисалы, социалдык тармактарда дагы мугалим менен окуучунун тирешүүсү, мисалы, азыркы учурда деги эле ошондой ситуацияларда көп болуп жаткан учуру десем болот. Буга эмне себепкер деп ойлойсуз? Анан дал ушул көйгөйдү кантип чечсе болот? Албетте биз мындай болуп калды. Азыр бизде социалдык тармактарда бир адамдын жөнүндө ошону мактап жазып койгон болсо баары дүүлдөтүп мактайт. Бирөөнү жакшы адам деле жамандап койсо дуулдатып, жамандап бир тараптуу көз караштар кетип аткан учурлар кездешет. Мен мисалы үчүн келген студентти же окуучуну базага алып эле сабабайм да. Кандайдыр бир мугалимге каяш айтат, мугалимдин сөзүн укпайт, мугалимди жеткирет ошол нерсегечи. Анан мугалим кээде ал дагы пенде, ачуу калтырып коюшу мүмкүн, кызуулуу калтырышы мүмкүн. Ошон үчүн бир жактамай караганга болбойт. Анан эми мисалы үчүн мугалимдер оор басылып эле келишет, бирок кээ бирде окуучу студенттер жеткириши мүмкүн да. Мен бул менен бир эле мугалимдер акактай таза, окуучулар же студенттер бир жактамай жаман деп айткандан алысмын, бирок
мұғалімге оқып келіп отырса, жақсы жүрсе, ал оқушыны студентті ешбір мұғалім ұрыспайды. Мысалы үшін бұл көйгөйді шешүүнүн жолу ошол бізде соцпедагогика деген бар, ошол адистикте иштеген кесиптештер көбүрөөк иштеш керек, ата-эне менен тыгыз байланыштуу болуш керек, бала менен тыгыз байланыштуу болуш керек. Балким баланын кандайдыр бир үйдө маселеси болушу мүмкүн, кандай үйдөгү көйгөй болушу мүмкүн, ошону келип мектептен чыгарган учурлар кездеши мүмкүн. Ошон үчүн муну баары бир эле кайра айланып келе ошол биздин кесиптештер, ошол соцпедагогика тармагындагы адистер сөзсүз муну жөнгө салат. Эң сонун айтсаңыз, мисалы буга чейин дагы кыргыз тили майрамы болду 23-сентябрда. Дал ушул майрамдан кийин дагы 1 айлык жарыялашкан. Азыркы учурда дегеле кандайдыр бир иш-чаралар болуп жаткан учурбу? Албетте, бул 1 айлыктын алкагында бардык эле окуу жайларда, бардык эле мектептерде, ушу билим берүү тармагында болсо керек. Бул боюнча биздин министрликтин дагы атайын буйругу бар. Мына ошол буйруктун негизинде кыргыз тилин баягындай бир көйгөйлүү маселе катары эмес, кыргыз тилин бир модага айландыруу, кыргыз тилин баягы кыргызча сүйлөөнү жайылтуу боюнча да иш-чаралар жүрүп атат. Анан эми кээ бир учурларда кездешет, кыргыз тили десе баягы чыга калып, көркөм окуп чыга калып, ырдап кыргыз кийим кийип, анан кыргыздын улуттук тамактары. А бирок ошонун бир натыйжалуулугу, ошонун бир багыттарын аныктоо максатында дагы иш жүргүзүш керек. Мисалы үчүн биздин ошол Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжинде биз иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ошо 1 айлыктын алкагында. Мисалы үчүн биз биринчи курска келген студенттерден биз жат жазуу жаздырдык, дил баян жаздырдык, тест жаздырдык. Эми ушуларды биздин баягы кыргыз тилчи адабиятчы мугалимдер ошонун үстүндө иштейт. 1 жылдан кийин анан кайрадан бир ошо дил баян, жат жазуу тесттен өткөрүп көрөбүз. Анан ошондо билинет. Биздин баягы колледждин мугалимдери канчалык деңгээлде баягы студенттерге билим берип алдыга сүрөп кете алды. Быйылкы жыл менен кийинки жылды анан салыштырып көрөбүз да. Анан ошондо мугалимдердин билиминин деңгээли ошондо байкалат. Мисалы буга чейин азыр 1-курс, 2-курс деп коелу, дегеле кыргыз тилине сүйлөөсү, жазуусу туура элеби? Дегеле өзүңүздүн кандай бааңызды берет элеңиз? Жок, мен ал пикириңизге кошула албайм. Анткени биз канчалык сабаттуу бол деген сайын, бирок азыркы жаштардын кандайдыр бир көз караштары, позициялары, мамлекеттик тилге болгон көз караштары такыр башкача. Жөнөкөй эле бир элементарный эле нерсени айталы. Мисалы үчүн ооба деп жазыла турган нерсени ооба, кыскартылган сөздөр, жана башка мындай сырттан кирген баягы ачууччундук деле айталы, жанагындай кандай жүрөсүң десе зыңк, жана кандай иштериң жакшы десе даң-даң деген бир сөздөр биздин ошол жаштарга кирип кетти да көбүрөөк. А биз аларга бир улуттук тилдин баалуулугу, кыргыз тили эми өтө бай тил да. Ар бир сөзүнүн синоними 2-ден 3төн синоним тапса болот. Бирок биз ошону жаштар жардылык калып баратабыз да тилибизде. Ошон үчүн мен жана жогоруда айткандай чалкыган океандай болгон Манас эпосун жараткан тил кантип жарды болмок. Бирок аны биз байытышыбыз керек. Ошол эле учурда бул баягы ар кайсы жактан куйган булак сыяктуу кээ бир сөздөрдү чанып, танып албай койбостон, ошону бизге өзүбүзгө ыңгайлаштырып алсак болот да. Мисалы үчүн кровать деген орустардын сөздөрүн керебет деп алдык. Караван деген сөздү кербен деп алдык. Ошондой бир өзүбүздүн үндөштүк законыбызга ылайыктап, биздин өзүбүздүн тилибизди байытсак болот. Эң эле жөнөкөй мисалы азыркы учурда Бишкек шаарын эле алалы, борборубузду. Көпчүлүк рекламалык баннерлер сөзсүз түрдө орус тилинде биринчи жазылган, андан кийин кыргыз тилинде. Азыркы учурда мисалы дал ушул жаатта ким карайт? Дегеле башында башка мамлекетке барсак, биринчи өз тилинде жазылат, кыргыз тилинде мисалы, андан кийин орус тилинде. Ушул жаатта оюңуз кандай? Мындай да кыскача жолдо бир киоск, газета саткан киоскке турса, ошону көрүп юрист айтат экен да, жолдон канча метр алыстыкта юридикалык жагын карайт экен да, мындай. Ал эми экономист карайт экен, ушул жерде газета сатылат. Бул жерде монча үй бар экен, монча адам жашайт, бунун киресеси мондай деп. Ал эми тиги информатиктер, дизайнерлер, алар дизайнын карайт экен, кандай жасалган. А биз мисалы үчүн тилчилер, мен сиз айткандай көчөдөн баратканда көрүнөк жарнаакты сөзсүз түрдө маанисине, которулуу мааниси, анан каталарына карайм да. Ошондо мындайда биринчи биз Кыргызстанда жашап атканыбызды далилдеш үчүн кыргыз тилинде беришибиз керек. Экинчи анан орус тили, анан керектүү болсо үчүнчү тилге которушубуз керек. Биринчи кыргыз тили өзү туруш керек. Биз өзүбүз баалабасак, бирөө келип биздин кыргыз тилди көтөрүп беребейт, баалап бербейт. Бул боюнча эми бизде президенттин алдындагы улуттук тил комиссиясы бар. Алар караш керек. Андан сырткары Бишкек шаарынын мэриясынын алдында дагы атайын бир
баягы мекеме бар, ушул көрүнөк жарнактар боюнча ошол нерсени көрүнөк жарнакты алып барып эле илбестен ошол жерде сөзсүз түрдө кандайдыр бир комиссия болуш керек. Ошонун жыйынтыгы бул сөздөр мисалы үчүн которгондо дагы туура эмес которулган учурлар кездешет. Ал эми жанагындай орфографиялык пунктуациялык каталарды эми айтпай эле коелу. Алар эми ар бир кадамдан тапсак болот да. Ошон үчүн жалпы бир жапа-тырмак колго алышыбыз керек бул ишти. Азыркы учурда мисалы көпчүлүгү баягы орус тилде сүйлөп жаткан учур, жаштар мисалы кайсыл жакка барбайлы, соода борборун арбасак, неге эле кыргыз тилди байытыш үчүн, жайылтыш үчүн эң эле биринчи маселе кайсыл маселе деп ойлойсуз? Мен күлүп калам, орус тили көпкөнгө жакшы, анткени көпкөндө орусча сүйлөйсүң, немис тили сөккөнгө жакшы, француз тили өпкөнгө жакшы, кыргыз тили төккөнгө жакшы депчи. Кыргыз тили сүйлөп атсак эле өзү эле ыргак менен ырдалып турат. Ал эми ушуну биз мындай көйгөйлүү маселе катары эмес, кандайдыр бир майрамдык маанай катары кыргыз тилинде сүйлөп, аны модага айландырыш үчүн албетте баланы башынан, келинди жашынан дейт го, ошол сыяктуу эле баланы бойго бүткөндөн эле башташыбыз керек. Мисалы үчүн ошол бойдо жүргөндө эле манас угушубуз керек, комуш күйлөрүн угушубуз керек, кыргыздын нарктуу нерселерин угушубуз керек. Бала ошо менен тарбияланып, анан ал төлөгөндөн бала бакчаларыбызды дагы ошол бир улуттук колоритке көбүрөөк басым жасап, кыргыз тилинде сүйлөөгө көбүрөөк жасап койсок, бала биринчи дилим кайсы тилге берсе, ошол тилге болуп кетет. Дилиңди бердиң, демек тилиңди бердиң деген сөз да. Бизде мисалы үчүн көптөгөн бала бакчаларда орус группалары көп болгондуктан балдар ошол жака көбүрөөк ыктап кетет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул нерсени ошо бала бакчаданга чейин курсактай кезден төрөлгөндөн, анан бала бакчадан баштап кыргыз тилинде сугарсак, биз мындай чоңойгондо аларды баягы улуттун сыймыгы тил экенине багыт бере алабыз да. Эң сонун жооп болду. Айтсаңыз дагы эле азыркы учурда сиз билим берип жатып, өзүңүздүн эле баягы окутуп аткан жериңизди алсак, азыркы жаштардын окууга болгон кызыгуусу жөнүндө да кеп калалы сөзсүз түрдө. Кызыгуусу кандай, мисалы өзүңүз салыштырасызбы? Мурун мен окуп жатканда мындай эле, азыркы башкачараак? Албетте. Азыр студенттерде мүмкүнчүлүк өтө кеңири, мүмкүнчүлүк өтө зор, анткени замандын ыргагына жараша заманбап технологиялар бар. Тиги ааламды алаканга салып турган учурубуз, кайсыл жер эмне болуп атканын баягы уюлдук телефонубуздан эле карап көрүп алабыз, керектүү маалыматтарды ала алабыз. Мисалы үчүн биз илгери китепканага барып жазылып, ошол жерден китеп алып, китепти кучактап уктап, кучактап ойгончубуз. Азыркылар сотканы кучактап уктап, кучактап ойгонот, бирок алардын китеп окуган эмес, алардын кандайдыр бир жеңил желпи, эми жанагы TikTok деген сыяктуу бир жеңил желпи адамдын убактысын, анан аң сезим теңерден тескери жакка бура турган нерселерге убактысын көп коротот да. Мисалы үчүн биздин учурда китепканадан барып, ошол жерден китеп алып окучубуз. Азыр ооба эми китепканага муктаж эместир, соткадан деле окуйм деп, бирок ошондо дагы бир мындай китепти колго алып окуган студенттер аз да. Мисалы үчүн китептин өзүнүн энергиясы болот. Алып окуган башка, мисалы үчүн Мирлан Алтынушулдун бир жакшы ыры бар, бир саптары бар ошондо. Бир кызды кучактап жаткандан бир түнү китеп кучакта уктаган кандай артык деген саптарчы бир. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркыларда мүмкүнчүлүк жакшы, чет мамлекеттерге чыгып окуу мүмкүнчүлүктөрү өтө кеңири, бирок ошону биздикилер чет мамлекетте эле ойлобой, бери жактан базасын толтуруп алып, анан чет мамлекетке чыкса, демек айкалышып, бир жакшы кесиптин ээси болуп чыгышат деп ойлойм. Эң сонун, айтсаңыз деги эле азыркы учурда сиздерде кандай билим берүү тармагында бар? Мисалы, канча жыл окушат, ушул тууралуу кененирээк маалымат бериңиз. Биздин колледжде 5 тармак боюнча адистиктерди даярдайбыз. Мектепке чейинки билим берүү, башталгыч класстарда билим берүү, чет тилинен билим берүү, музыкалык билим берүү, анан дене тарбия билим берүү. Мына ушул 5 адистикте 9-дун 11-дин базасында алабыз. 2-3 жылдан окуп чыгып, өзлөрүнүн орто кесип билим алганы менен кийин алардын багыт алып башка чоң окуу жайларга кирүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анан албетте баягы бизде дагы сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Таштан Эрматов атындагы педагогикалык колледжди бүткөм дегендер, жана ошондой эле бизде атайын ардак тактада турушат тилинип, эмгек сиңирген артисттерибиз бар, чоң баягы музыка изилдөөчүлөр бар. Демек биздин база, Кудай буйрса, дагы да жаңыланат, биздин база дагы кеңейет.
анан биздин бүтүрүүчүлөрүбүз эч качан жумушсуз калбайт. Бирок азыр эле ушул учурда эсиме түшүп атат, азыр бизге дене тарбиячы мугалим керек болуп атат. Бизге бала бакчага музыкалык билим берүүчү мугалим керек болуп атат. Башталгыч класстарга мугалимдер керек болуп атат деген мындай заявкалар келип атат да бизгечи. Демек бунун өзү мугалимдикке болгон жаштардын агымы, кызыгуусу күчөп атат. Демек биздин колледж демек ошол нерсени эске алып, жакшы, мыкты адистерди даярдашыбыз керек. Чоң рахмат агай, ушундай сонун бир маек болду десем дагы жаңылышпайм. Таң эрте убактыңызды бөлүп бергениңизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Анда жалпы Жети Дубандан бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшы бир сөз бар. Адамзат үч нерсеге карыз дейт. Биринчиси жарык чачкан күнгө, экинчиси төрөп өстүргөн энеге, үчүнчүсү билим тарбия берген мугалимге дейт. Мугалим коомдун күзгүсү, эмне үчүн? Анткени мугалим эртең менен турганда биринчи күзгүгө каранат. Экинчи мугалим студенттер аркылуу, окуучулар аркылуу коомдун кайда баратканын, кайсыл агымга баратканын сезип туруп турат да. Демек, кандайдыр бир алдыдагы бир келечекти биз ушул келечек ээлеринен аркылуу көрөбүз. Ошон үчүн ар бириңиздер балаңыздарды билим алууга, ошол учурда тарбия алууга чакырыңыздар. Жалпы кесиптештеримди куттуктайм. Кесип майрамыңыздар кут болсун. Биздин кесип кесиптердин төрөсү. Чоң рахмат агай. Бүгүн бизде конокто Турдалиев Уланбек агабыз, Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин директорунун милдет аткаруучусу конокто болду. Ал эми биз сапарыбызды алдыга улайбыз. Бир нече көзөмөлдөн кийин кайрадан көрүшөбүз.